Саламатсызбы таңкы конок угармандары, саламатсыздарбы түз эфирден угуучулары. Бүгүн бизде конокто особенный конок, баары үчүн болуш керек. Анткени мен башында көп билчү эмесмин, бирок аягында билдим. Башында эмне Сайкал эже деп атса, көрсө Сайкал эже деген бир күчтүү инсан экен. Аябай менеджерлери, шыктары чоң, ошол күздө эмнеге болуп атканын көп жылып аткандардын себептери да ошо Сайкал эже келип баарын башкарып, тигиндей кылгыла, мындай кылгыла, мындай да жолугалы деп аябай активдүү жардам берет негизи эле. Анан ошол Сайкал эжени жетекчи катары көп тааныйбыз. Анан эми бүгүн Сайкал эжени башка бир жагынан таанышалы деп чакырганбыз атайын конокко 2 жума мурун. Ошол бүгүн келди. Саламатсызбы Сайкал эже? Көтөргө өтүңүз. Саламатчылык, рахмат Азамат агай, чакырууңузга чоң рахмат. Бирок тилекке каршы убагында келе албадым. Мен бүгүн сааты чыгыптыр. Бүгүн анда мен жөнүндө айтып берейин. Суроолоруңуз болсо сурай бериңиз. Суроолор көп, коноктор да суроолорго даярдап тургула. Менде баягы эле биринчи суроо, өзүңүз жөнүндө каяктан болосуз, жашооңуз кандай болду эле, кандай кыйынчылыктардан өттүңүз, кантип Объединенные Арабские Эмираты окула ошондо келип калдыңыз, кыргызчасын билбейм. Биргелешкен Араб Эмираттары. Рахмат, менин атым Сайкал Дилжимурат, мен Таластан болом. Үй бүлөдө 4 тууганбыз. Эң кенжеси, эң бейбашы мен болом. Бүт 2 эжем бар, бир байкем бар, алардын баардыгы Таласта. Мен ошол Таласта окуп, Таласта чоңойгом. Бала чагым Баткен областына караштуу Сүлүктүү шаарында өткөн. Акта биз атамдын жумуш шартына байланыштуу ошо атам ошол жакта иштеп калып 15 жылдай Баткенде жашап жүрдүк. Анан кийин 92-жылдары кайта Таласка кайтып келгенбиз. Таласта ошо 92-жылдан бери жашап, ошо окуумду ошол жактан бүтүрүп, университетти да ошол Талас мамлекеттик университетинен бүтүргөм. Менин кесибим, биринчи кесибим бул англис тили боюнча мугалиммин. Анан кийин окууну бүтөөрдүн астында 4-курста кесибим боюнча негизи иштеген жокмун. Болгону эле практиканы өттүм. Ошо практикам Симбат лицейинде өткөн. Симбат кыздар, түрк лицейинде өткөн. Кыздар үчүн ошол жакта бир 1,5 айдай мугалим болуп иштедим. Анан 4-курсту бүтүп атканда Таласта Жери алтын деген алтын кеңи бар. Ошол жакта Британиядан келген инвесторлор бар болчу. Ошолор келип переводчик иштеп калышты англис тилден. Бизге университетке кайрылуу жасап, ошо университетте жакшы билген, жакшы окуган студенттердин арасынан 4 кишини тандап алган. Ошондон баштап 2004-жылдан баштап ошол жакта иштеп калдым. Ал жерде 5 жыл иштедим, переводчик английского языка болуп. Анан кийин 2010-жылы Кыргызстанда тилекке каршы переворот болуп, ар кандай ситуациялар болуп, биздин инвесторлор кетип калышты. Ошол инвесторлор кетип калгандан кийин биздин жумуш токтоп калды. Токтоп калгандан кийин параллельно ошол Таласта жалаң эле Жери алтын деген кени эмес, андан тышкары дагы бир кең бар болчу, ошо алтын боюнча. Ошол жака дагы Австралиядан да бир инвесторлор келип, актан да переводчиктерди иштеп калып, ошо мурунку жер үйдө иштеген переводчиктерди кайта тартып чакырышты да. Анан ошол жака дагы иштеп калдым переводчик болуп. 3 жылдай иштедим ал жерге. Переводчик болгондо биз болгону геологторго жардам бергенбиз. Жана ошондой эле ар кандай техник, геодезист, технический жактан перевод жасап жүрдүк постоянно. Анан ошо менен кошо жергиликтүү элдер менен байланышта болуу үчүн ошо биздин главный менеджерлерге көпүрө болуп, переводчиктер болуп биз жүргөнбүз да. Ошо жергиликтүү элдер менен ар кандай проекттерди, долбоорлорду ишке ашырып, социалдык жардамдар берип, кандайдыр бир кайрымдуулук жардамдар жасап, ошолордун баарын переводчик
аркылуу как бы биз жалаң эле переводчик болуп жүргөн жокпуз. Биз андан тышкары ошол кеңдердин руководствонун административдик жагында жоопкерчилик алып жүрдүк да. Ошо менен 2012-жылы анан ал проект инвесторлор кетип калышты, анткени жергиликтүү эл алардын ишмердигин жактырбай айылдан кууп жиберди да алардычы. Пожар кылып, ар кандай митингдер жасап, каршы чыгып, инвесторлордун баарын качырып жиберишти. Ошо менен ал жакта проект жабылып калып, 2012-жылы Бишкекке көчүп келгем өзүм. Ошо Бишкекте жүрүп, иштеп жүрүп, Бишкекте Конгресс женщин Кыргызстана деген Замира Акбагышеванын фонду бар болчу. Ошол жерде бир 6 айда иштедим. Замира Акбагышева менен чогуу иштеп жүрдүм. 6 айдан кийин Жайка деген уюм бар. Бул Японское агентство международного сотрудничества деген, ал жерде токойлорду башкаруу боюнча бир проект башталып атты да. Ошол проектке конкурс аркылуу өтүп калдым, Кудай жалгап. Ошол проектте 7 жыл иштедим. 2012-ден 2017-ге чейин иштедим ошол проекттечи, 5 жыл. 4 жылда иштедим. Бул проекттин максаты ошо Кыргызстандагы токойлорду сактап калуу жана токойлорду коргоо боюнча иштей турган проект болчу. Бул проект бүт 7 областта ишке ашкан болчу. Баткен областынан баштап Скөл областына чейин бүт кыдырып чыгып, токой чарбалар менен иштеп, жергиликтүү айыл өкмөттөр менен иштеп, ар кандай долбоорлорду ишке ашырып, көчөттөрдү сатып берип, көчөттөр менен чогуу барып отургузуп, ошондой сыяктуу долбоорлорду өткөзүп жүрдүк. Андан кийин 2017-жылы бул проекттин финансированиясы токтоп калып, мен үйдө отуруп калдым бир жерде 6 айдай. 6 айдай отуруп калгандан кийин жумуш издеп баштадым. Бирок жумуш издегенде менде ар кандай бир өзүнчө критерийлер бар болчу жумушка кирердечи. Ошол жумуштар ар бир жумушка интервьюга чакырат. Барасың, жакпайт бирдекесиде, условиясы жакпайт же айлыгы жакпайт. Ошентип отуруп, тандап отуруп, бир ой келди да, почему эмнегедир мен ушул чет өлкөдө иштегим келди. Анан 6 айдын ичинде микрофонуңуз өчүп калды же угулдубу? Эми болуп атат, анан бирок кичине кыймылдап атат окшойт микрофонуңуз. Ошо 6 айдын ичинде чет өлкөлөргө резюмелеримди онлайн жөнөтүп баштадым. Ал убакта Zoom деген жок болчу, ал убакта Skype деген бар болчу. Skype аркылуу 4 Катарга бердим, Бириккен Арабтар Эмираттарына жөнөтүп аттым, Кореяга жөнөтүп аттым, Малайзияга жөнөтүп аттым. Ошо бүт жөнөткөн жермен 7-8 сунуш түштү. Анан 8 сунуш түшкөндөн кийин мен өзүмө бир максат койдум да, кимиси биринчи визаны жасап билет алып берсе, ошол жака кетем депчи. Анан Кудай жалгап ошо Бириккен Арабтар Эмираттан биринчи болуп визамды жасап, билетимди алып берип, эметип жөнөтүп жиберишти. Ошол менен анан бияка Эмираттарга келип калдым. Азыр ушу Дубайда иштегениме 4 жыл болуп калды. Бул жакта логистика тармагында иштейм. Логистика болсо, бул жанагы судоперевозки деп кой, жана кемелерде чоң перевозкалар болот, жүк ташуучу. Ошолор боюнча иштейбиз. Азырынча жакшы бардыгы, Кудайга шүгүр, иштеп атабыз. Анан кийин ошо мен негизги ушундай историям, тарыхым, кесиптик тарыхым ушундай. Кызыктуу экен, ошол айтам да, эмне мынчалык менеджерлик шыргыңар көп десе көрсө, тажрыйбаңыз чоң экен да. Ошол тажрыйбанын аркасы менен көп нерсени билип, көп нерсени алдын ала көрүп анан башкарат турбайсызбы? Жакшы, Дубайда раз неме эч кандай проект эмесе, мындай бул коммерческий жумуш да. Ооба, Дубайда жумуш бул частный фирма, бирок абдан мындай объемдору чоң. Мен даже мурун бир аз логистика десе, мен түшүнүгүмдө логистика боюнча иштеп жүрчүмүн бир аз кичине, бирок объемдор аябай кичинекей болгондуктан мындай көп кызыкчу эмесмин да. Бияка келгенде бияктын объемдорун көрүп алып, бияктын жумуштарын көрүп алып,
өзүнөн өзү эле бир кандайдыр кызыгуу пайда болуп кетти. Ошо менен кызыгып дагы деле жүрөм. Ошол салыштырмалуу жана бизге проекттер жазып проекттер менен иштегенде мындай искусственный жасалгансыз калат да. Ошондуктан бат эле бүтүп калып анан финансировать бүтүп калып ошо менен өчүп калат да. Салыштырмалуу мисалы чет өлкөдө частный фирмалар иштетсе, алардын основасы, фундаменти бар, анан өсүп акырындан искусственно эмес, естественно өсүп атып, анан мындай күчтүү фирма болуп калат да. Бизде ошондой болсо, балким сиз көбүрөөк иштеп, көбүрөөк калмаксыз. Балким мен ошо Кыргызстанда деле калмак болчумун, бирок баары бир менин өзүм жеке оюм сыртка чыгып бир иштеп келиш керек экен ар бир адам. Башка жактын иштегендерин көрүп, биякта биздин Кыргызстан менен иштеген фирмалардын, бияктын иштеген фирмалардын аябай чоң айырмачылыгы бар. Чоң көп аябай айырмачылыктары да. Анан ошолордун баарын үйрөнүп, ошолордун баарын көрүп, ошолордун баарын мен деле ичимен каалайм ушул нерсенин баардыгы Кыргызстанга келсе экен. Ушул системалар Кыргызстанга барса экен, ушул система менен иштесе экен деп. Бирок акырындап ошого баратабыз, бирок дагы али көп да. Айырмачылык бир где-то 20-30 жылдай айырмачылык бар го дейм Кыргызстан менен Эмираттардын. Любой жагынан. Өнүгүү, өсүү боюнча, иштерди алып баруу боюнча бүт жагынан. Бирок баары бир деле ичибизден ошо Кыргызстаныбыздын кең келечеги үчүн иштеп жүрөбүз. Рахмат. ITге кантип келип калдыңыз? ITге мен негизи мурун эле кызыгып жүрчүм, бирок бир четинен пандемия болуп калып, ошо пандемияга бир четинен ыраазымын. Пандемиянын арты менен ITге киришип калдым. 2020-жылы 27 февралда мен отпуск алгам, анан Кыргызстанга баргам. Ошо Кыргызстанга баргандан кийин 2 күндөн кийин эле анан кийин всемирный локдаун болуп, карантинге жабып салып, границалардын баары жабылып калган. Анан мен ошо менен Кыргызстанда где-то 9 айдай отуруп калдым да. Анан 9 айда же жумушум жок, же эчтеке кыларымды билбей, ошо ITге акырындап кызыгып баштадым. Ошо февраль, марттардан баштап өз алдынча үйрөнүп баштадым. YouTube курстарга кирип, курстарды үйрөнүп, анан кийин Кыргызстанда курстарды караштырдым. Кыргызстанда курстарды караштырсам, ал моментте пандемия болуп, баардыгы онлайн өтүп аткандыктан бир CCNet KG деген курстар бар болчу, ошол жака жазылгам, бирок ал жакта биз жалаң эле код жазганды үйрөнгөнбүз да, мындай эметип развитие soft skill'дерди деген аякта жок, түшүнүк жок болчу да, жалаң эле код менен отура берчүк да. Анан ошо менен аякта 3 эле ай окуткан, 3 эле ай окуп, мен ошондо я уже когда ошол курстарды өтүп атканда уже өзүм үчүн чечип алгам да, что в дальнейшем я уже пойду развитие именно IT жагыначы. Анан кийин ошо менен где-то 6 айдай өзүм өз алдынча YouTube'дан курстарды карап, Courseraдан, Udemy'ден, потом да бир edX деген платформалардан курстарга жазылып, курстарды сатып алып, өз алдынча иштеп, өз алдынча окуп жүрдүм. Анан ошентип 2021-жылы Айдананын страницасына, Instagram страницасынан көрүп калдым, Жылдыз Академия набор болуп атат депчи. Барып көрөйүн, катышып көрөйүнчү деп жөнөтүп койдум запросту. Анан Кудай жалгап өтүп калдым. Башында түшүнбөй биякта эмне кылып жүрөм, мага бул курс керекпи же кереги жокпу деп аябай эметип жүрдүм, ойлонуп. Анан бара Жылдыз Академиянын берген методикасын көрүп, жазган иштерин карап, анан акырындап отуруп өзүм да кызыгып, ошо менен калып калдым берден. Ушул убакка чейин келип иштеп келатам. Андан кийин ошо менен 5 айдан кийин Азамат Токтокуновдун IT марафону башталды. Ошо IT марафонго катышып калдым. Азыркы учурда ошо IT марафонунда жүрөм. Кызыгуу менен, ошо менен бирге дагы деле өзүмдүн
технологиялык билимимди өркүндөп өстүрүп жатам. Будан тышкары жумуштан мүмкүнчүлүк жакшы түзүлдү. Бир эбептен себеп болуп өзүнөн өзү эле өзүмдүн жумушумдан эле IT отделге стажировкага мүмкүнчүлүк түзүлүп, азыр болсо ошо IT отделде жумасына 3 жолу стажировка өтөм, бэкэнд жагынан. Сонун болуп отур раз. Сразу IT-ни үйрөнүп, ошо стажировка өтүп иштеп атканыңыз. Ошо бир 2 ай болду ошо стажировкада жүрөм. Ошентип анан өзүм үчүн чечип алдым, буюрса келечекте ошо IT тармагын өркүндөтүп өстүрүп, өзүм үчүн кичине опыт алып, чоң гиганттарда иштеп калсам буюрса, анан акырындап ошол гиганттарды Кыргызстанга тартсакпы деген максат бар. Жакшы. Сиз эми азыр көрүп атасыз өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен, келечекте канча студент окуп атат, жүз демилге канча адам катышып атат. Анан ошо эки маселе жөнүндө сөйлөшсөк, биринчи адамдар, келечекке келген адамдардын келечеги кандай деп ойлойсуз? Алар алдыга койгон максаттарына жетип, айтиге өтүп кетип иштеп кеткенге алгы жетеби адамдардын? Биринчи маселе. Экинчи маселе, биз жазып аткан долбоорлор, социалдык долбоорлордо көбүнчөсү бекер болгондуктан иштеп оталбай баратат, бирок ошолордун келечеги кандай деп ойлойсуз? Оталып иштеп кетеби же алар дагы жабылып калабы? Келечектин студенттеринде потенциал бар, менин оюмча бар. Арабызда жакшы, мыкты профессионалдар бар, мыкты профессионалдар чыгат. Бирок аларга кичине практика керек. Ошол практиканы иш жүзүндө көрүп, ишке ашырса, келечектин студенттерин буюрса келечекте аябай чоң ийгиликтер күтөт. Андыктан ошо студенттердин баарын чакырып кетмекчимин, жалкоолонбой, берилген тапшырмаларды убагында аткарып, сабактарды түшүнгөнгө аракет кылганга болгон күчүңүздөрдү жумшасаңыздар, баары акырындап өз ордуна иреттелип келет деп ойлойм. Менин оюмча азыр келечекте жакшы, аябай чоң ийгиликтер күтүп турат келечектин студенттерин. Бирок бунун баары ошол студенттин өзүнөн эле зависит этет. Эгер жалкоолонуп, ой бул меники эмес экен, JavaScript'ти түшүнбөйт экем деген сөздөргө мындай кабыл алуу, ушул сөздөргө как бы попадать под влияние этих слов, это уже как бы ваша ленивость деген сөздү айтып кетким келет. Орусчасын билбей калдым да, кыргызчасын таппай калдым, кечирип коесуздар. Ошонун баары студенттердин өзүнөн зависит этет. Сиздер өзүңүздөр өз алдынча көбүрөөк изилденип, көбүрөөк окушуңуздар керек. Мындан тышкары Жылдыз Академия берип аткан сабактардын баардыгын болушунча өзүңөргө сиңирип алышыңыздар керек да. Анан уже кийинки жолдорду акырындап бара түшүнүп өзү менен өзү келе берет. Өзүңүздөр байкай каласыздар кантип бул нерсени өзүңүз жазып аткансыздар. Азыр деле мисалы өзүңүздөрдү салыштырсаңыздар, 5 ай мурун сиздер кандай элеңиздер, анан кийин азыркы учурда сиздер кандайсыздар? Кандай ийгиликтерге жеттиңиздер? Кандай нерселерди үйрөндүңүздөр? Кандай долбоорлорду ишке ашырып атасыздар, кандай приложение жазып атасыздар? Ошонун баарын салыштырмалып, алдыга жыла бериш керек, акырындап. Ушундай бир оюм бар келечектин студенттери боюнча. Анан эми күз демилге долбоору боюнча менин оюмча ичинде бул деген социальный проекттер көбүнчөсү булардын келечеги кең, бирок кичине азыр аксап турабыз. Ачык эле айтыш керек. Бирок жалпысынан эгер баардыгыбыз ынтымакташып, күч биргелешип иштесек, булардын бул долбоорлордун ишке ашып кетишинин эмеси бар. Орду аябай чоң. Менин оюмча сиз баштаган проекттер бүт келечеги бар, жана ишке ашып кетсек болот. Болгону биз кичине жалкоолонбой катышып, активдүү болуп, баарыбыз болгон күчүбүздү жумшап койсок, бул өзүбүз үчүн да чоң тажрыйба болот.
өзүбүз үчүн да чоң сабак болот. Көп нерсени үйрөнөбүз бул долбоорлор аркылуу. Жана ошондой эле буюрса ишке ашып кетсе, аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берет бул долбоорлор аркылуу. Чоң рахмат кабыл тилектериңизге. Бизде бүгүн коноктор да аябай көп экен. Анонс бергенде баары билип келген окшойт. Ошондуктан сөздү конокторго берели. Урматтуу коноктор, колуңуздар көтөрүп, суроо берсеңиздер болот. Жакшы мүмкүнчүлүктү колдонуп, тарыхта кала турчу активдүү адамдар да көп арабызда. Асель Алымбаева, саламатсызбы? Саламатсызбы агай, саламатсызбы Сайкал эже, саламатсыздарбы баарыңыздарга. Биринчиден Сайкал эжеге сизге аябагандай чоң ыраазычылык айтып кетейин дегем. Анткени ушул башында сиз айтмакчы, Жылдыз академияга биринчи келип башталганда жаңы аябагандай чоң информациялар, жаңы методдор менен, жаңы информациялар менен жолугуп иштеп баштаганда көп аябай түшүнүксүз суроолор болуп атты. Ошол анан сиз ошол Summer Challenge башталганда аябагандай көп жардам бердиңиз. Сиздин артыңыз менен ушу көп нерселерди үйрөнүп алдык. Сиз аябай негизи кыйын адам экенсиз. Ошо сизге ойлогон ой максаттарыңар орундалсын деп ошо оюмду айтып, каалоомду айтып кетким келет. Ошо буюрса келечекте сиз дагы сиздин атыңызды да көп угабыз го деп ойлоймун. Ошо рахмат. Рахмат Асель эже, сизге да рахмат. Сиз да бир активдүү студенттердин ичиндесиз. Сизге да ошондой ийгиликтерди каалайм. Сиз да ошол көп ийгиликтерге жетишиңиз келечекте. Буюрса ошо бир командада иштеп, бир долбоорлордо иштеп каларбыз деген үмүт чоң. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Суроо жокпу? Дагы ким суроо берет? Активдүү суроолорду берип алалы. 5 жылда өзүңүздү кандай көрөсүз, кантип жетишип атасыз деген суроолор жокпу? Арабызда. Пландарыңыз кандай Сайкал эже? Пландар чоң. Пландар чоң. Азыркы жакынкы 3 жылдын ичинде ошо IT тармагын өздөштүрүү, аябай терең изилдеп чыгуу жана өзүм үчүн мындай бир кандайдыр бир жаңы тажрыйба алуу да. Анткени буга чейин мен такыр эле башка чөйрөдө иштеп, башка элдер менен иштеп жүргөм. IT тармагы мен үчүн жаңы болуп атат. Жаңы деле эмес, эми уже 2 жылдай болуп калды. Буюрса ошол IT тармагын өздөштүрүп, бир кандайдыр бир жакшы тажрыйба алып, анан ошол тажрыйба менен Кыргызстандан бөлүшсөмбү деген ойлор бар. Рахмат. Мерим Абдрахманова биринчи кол көтөрдү. Саламатсыздарбы? Угуп атамбы? Угуп атасыз. Кичине шумун алып коет, кечип койгула. Саламатсызбы Азаматовай, Сайкал эже. Сайкал эжегин эмесин аябай көп күткөнбүз. Бери сиз качан чыгасыз деп суроо берип атып, буюрса чыгыптыр бүгүн. Сайкал эжени биз келечекке биринчи келгенде жана Таалай Жумабековго жөнүндө жазгыла дегенде жазгандан кийин аябай баарыбыздын эсибизде калган. Башкача сөздөр менен жазып, баарыбыз командаларга бөлүнүп баштаганда баарыбыз каалап Сайкал эженин командасына түшсөк экен деп. Мен да ушинтип атып түшпөй калгам. Бирок аябай өкүнүп жүрүп, кийин анан ушул Discord'ду, Zoom'ду түшүнбөгөндөргө сабак өтөлүк деп бир команда түзгөндө, ошол командага түшүп калып аябай өзүмчө бактылуу болгом. Сайкал эже элчилеп азыр окусак, элчилеп Бишкекке барып окуйт элем, ошактан кыйратат элем дебей эле жөнөкөй эле Таластын университетинде окуп ушунчалык ийгиликтерге жетишиптир. Негизи Сайкал эже катаал көрүнөт эмеден, бирок тушасы сонун эже, аябай. Биз сүйлөшкөндө жыргап калабыз Сайкал эже мененчи. Эми Сайкал эжеге сурообу же каалообу билбейм. Сиз ушундай жөнөкөй эле жерден
чоң ийгиликтерди жараткан эжеси сизге эмне күч кубат бередиби же өзүңүздүн мындай программаңыз барбы же характериңиздин жардамы мененби ушу кантип ушундай ийгиликтерге жетишесиз негизи совет берип кетпейсизби баарыбызга кеңеш рахмат Мерим айтылган жылуу сөздөр үчүн чоң рахмат. Биринчиден мен атайын пландаштырып атайын мотивациям жок. Эң негизги мотивация менин жашоомдо бул менин апам. Так в основном мындай особый мотивациям деле жок. Бирок бара жумушта иштеп жүрүп, өзүнөн өзү эле бир оюңда, ичиңде бир кандайдыр бир ой бар болсо, ошол ойду ишке ашырганга өзүнөн өзү эле мотивация болуп пайда боло берет да. Мен эч качан мындай атайын целенаправленно эч кандай мотивация койбойм. Бир жумушту алсам, ушул жумушту, эгер бул жумуш мага кызыктуу болсо, ушул жумушту аягына чейин чыгарганга аракет кылам. Дайыма ошонун үстүндө иштеп жүрөм, изилдеп, анализдеп, кантип жакшыртсам болот, кантип ишке ашырсам болот деген ушундай бир өзүнөн өзү эле пайдалар, суроолор пайда болуп, ошол суроолорго өзүнөн өзү эле себеп болуп жооптор чыга берет. Мындай атайын бир эмем жок, бир эреже жок мотивация кылганга. Бирок бир гана нерсе ошо тайм менеджментке аябай жакшы, аябай көңүл бурам да. Бир күндүк жашоомдун күнүмдүк сааттык жумуштарын бөлүштүрүп, анан ошолорду ишке ашырганга аракет жасайм. Акырындап ошо башынан эле эртең менен турганда эле бүгүн буларды жазайм деп өзүмө задача коюп коем. Анан ошолорду задачаларды ишке ашырганга аракет кылам да, анан кечинде текшерем, отуруп буларды жазадым, буларды жетишпей калдым. Эмнеге буларга жетишпей калдым? Себептери эмне болду? Кандай жолдору бар ушул нерсени ишке ашырганга деп, анан эгер мүмкүнчүлүк болсо эмки күнгө которуп коем, мүмкүнчүлүк жок болсо анда бул вопросту жаап коем да. Ошо бир эле эффективный тайм менеджмент деген эле мотивация. А так эң негизги менин мотивациям, мен айтып кеткендей, бул менин апам. Чоң рахмат. Олжо агай кол көтөрдү. Саламатсыз Олжо. Саламатсызбы Азамат агай, саламатсызбы Сайкал эже, келген коноктор. Рахмат чоң, ушу таңкы конокко келип, сиз жөнүндө көбүрөөк угайлык дедик эле. Анан негизи келечекте баардыгы эле билсе керек, сизди өзүңүздүн иштериңиз менен, энергияңыз менен көп жерлерге аралашып, анан менеджерский качестволор эң жогорку деңгээлде көрсөтүп дегенде, сиз аркылуу деле канча деген долбоорлор, канча окуу процесстери алдыга жүрүп кетти. Ошон үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиргим келет, Сайкал эже. Менин суроом уже Мерим эже берип коюптур. Сизге да рахмат. Анан кошумча суроону бир эле суроо калса керек. Даже эки суроо. Биринчиси бул ошо Арабский Эмиратта биздин мигранттар же кыргызстандыктар, Кыргызстандын жарандары аябай көп. Ар кайсыл тармактарда иштейт. Алардын мисалы үчүн IT жагынан кандай келечеги бар? Ошол жөнүндө сиздин өзүңүздүн байкооңуз менен бөлүшүп кетсеңиз. Анан экинчиси бул өзүңүздүн кандай бир идеяңыз бар, кандай бир стартап же кайсыл тармакта кандай долбоорду ишке ашыргыңыз келет эле? Өзүңүздүн личный идеяңыз менен, оюңуз менен бөлүшүп кетсеңиз. Рахмат чоң. Рахмат Олжобай, айткалуу тилектериңизге, суроолоруңузга. Биринчи суроо боюнча мен өзүм IT тармагына бир 2 жыл эле болду кызыгып мындай терең киришип атканыма. Менин байкоом боюнча бу жерде Бириккен Арабтар Эмираттарында кыргыздар көп элебиз. Бир где-то 1,5 кишидей барбыз жалпы эсеби менен. Абуда бүт Эмираттардын баарын кошкондо. Азыр негизинен ошо биздин кыргыздар көпчүлүк тейлөө тармагында иштешет. Бирок тейлөө тармагында мындай жакшы жумуштарда иштешет да, немеси позициялары жакшы, айлыктары да жакшы. IT тармагында мен билгендериммен, менде ошо кыргыздардын уюмдарына катышып, сураштырып жүргөн байкоолорумда бирөө кыргызстандыктардын
15% эле иштейт го дейм IT тармакта. Саналуу эле киши ошо где-то 10-15% эле иштейт. Анан бул жерде деген Бириккен Эмираттар бул аябай мындай өнүккөн өлкөлөрдүн бири. Бул жерде IT индустриясында аябай чоң потенциалдар бар. Ошондуктан биздин Кыргызстан үчүн дагы аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бияктан инвесторлорду чакырып кеткенге, стартаптарды ачып, ошол стартаптарды ошол эле Бириккен Эмираттарда эле ишке ашырганга чоң аябай шарттары да күчтүү, мүмкүнчүлүктөрү да аябай чоң да. Ошондуктан IT тармагы бул жакта уже эле жакшы эле өнүгүп кеткен. Бирок именно кыргыздардын кызыгуусу азырынча аз. Бирок акырындап, мисалы өткөн жылкыга салыштырмалуу бул жылкы дагы бир өткөндө жолугушуу болгон. Ошо жолугушууга барып сүйлөшүп келгем балдар менен. Сүйлөшүп келсем, азыр көпчүлүгү кызыгып калды. Азыр көпчүлүгү ошо ар кандай бир курстарга жазылып, ошол IT тармагын өнүктүрүп өстүргөнгө аракет кылып атышат. Акырындап бара-бара ошо кыргыздардын ичинен эле биздин өзүнчө бир кандайдыр бир уюм түзүлөт болуш керек IT боюнча. Анан жалаң эле Бириккен Эмираттар эмес, негизи эле страны Персидского залива деп коет. Ошол страны Персидского заливда бизге окшогон ITде жаңы башталгыч окуучулар үчүн, ITни уже өздөштүрүп калган специалисттер үчүн потенциалдар аябай чоң, бийик жана кенен. Ошондуктан бул да бир кандайдыр бир потенциальный целевой аудитория катары эсептесек болот да Кыргызстан үчүнчү. Анан экинчи сурооңузду унутуп койдум, Олжобай кайталап кетесизби? Экинчи суроом, кандай стартап же кандай идеяны ишке ашыргыңыз келет эле? Өзүңүздүн личный именно өзүңүзгө жаккан. Менин өзүмө жаккан стартапым бул туризм сферасын өнүктүрүү. Экотуризм боюнча азыр бир ойлор бар. Экотуризм, экопродукцияны мисалы ошол эле Кыргызстандан экспортко кылуу боюнча бир кандайдыр бир стартапка бир ойлор жаралып атат да азыркы учурдачы. Ошол боюнча ойлонуштуруп атам пока. Ошол эле Кыргызстан менен байланыштуу эле стартаптар в основном негизичи бир 2-3 стартап бар. Ошол боюнча ошонун үстүндө иштеп жатам. Пока азырынча айта албайм. Жаңы башталды. Экопродукция менен экотуризм боюнча стартап ойлорум бар. Рахмат чоң. Ишке ашып кетсин, буюрса жардамдашабыз. Рахмат. 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 Кызыктуу суроолор. Канекей Ибраим кол көтөрүп атат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Сайкал, Азамат агай, Олжобай агай. Жумуштарыңыздар жакшыбы, ден соолугуңуздар жакшыбы деп сурап коеюн. Сиздерге чоң рахмат. Биз өзүңүздөр байкадыңыздар окшойт, Азамат агай белгилеп кетти, Сайкал сиз дагы белгилеп кеттиңиз. Көптөн бери алыстап калдык, бар жок экени белгисиз болуп калды депчи. Чынын айтканда биз баягы жумуш башталгандан бери саарттан кечке бошобой, анан кеч чындап чарчап ушундай акыбалдабыз. Анан азыр учурда каникул болуп, мен таңкы конокко кошулуп калганыма аябай кубанычтамын. Окуучуларым жок да. Ошентсе да учурда жумушта отурабыз. Анан мен Сайкалга берейин деген суроом төмөндөгүчө да. Негизи эле аял кишилерге байланыштуу ушул жумуш, үй бүлө, анан кийин жаңы башталган биз сыяктуу программированиеге кызыккан аялдар да. Ушул 3 нерсени айкалыштыруу мисалы мен үчүн жана менин бир нече ушул келечек долбоорундагы тааныштарым бар да, өзүм байланышкан, сүйлөшкөн, тайпалаштарым, же болбосо бир командада иштеген жакындарым бар. Ошолор менен сүйлөшүп келгенде эле жетишпей атабыз, сабактан артта калып кеттик деген көйгөйлөр да. Бирок жалкоолонуп атабыз дейин десем, бул жерде жалкоолук деле жок да. Болгон убактыбызда эле ушул кире калып эле бир нерсе жаза калып катардан чыгып кеткенден чын жүрөгүбүздөн коркуп жатам. Мен мисалы менин келечектеги бул биринчи планымда да программист болуучу. Баягы жашыбызга деле карабай элечи. Анан кийин
кандай үй бүлө, жумуш, анан кийин ушул изденүү деп коеюнбу, же жаңы окуу, ушул үчөөнү кантип байкалыштырып, кантип алдыга жылдырсак болот. Анан Олжо агайга айтып коеюн, сураныч. Биз дайым эле ушул неменин ичиндебиз, долбоордун ичиндебиз, алдыга жылгыбыз келип атат. Жетишкен учурда бирден сабакты аткарып, артта калсак дагы аракет кылып атабыз. Азамат агай менен да чогуу болгону аракет кылып атабыз. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ушунча чындап бизге чоң мүмкүнчүлүк экен. Мен байкаган, мен өзүмдүн жеке көз карашымда, анткени ушул күнгө чейин биз салыштырып келгенде эч жакта мындай soft skills же болбосо программалоо тили жалпы алып караган, жалпысынан эч бир жерде мынчалык деңгээлде билим бербейт экен. Мен ошол нерсени байкадым. Бир нече программисттер, окуп бүттүм деген программисттерге дагы жолугуп сүйлөшкөндө дагы алар таң калат да, soft skills деген эмне деп, жаңы бүткөндөрчү. Жок, эже биз мындайды окуй элекпиз, жок билбейбиз депчи. Анан сиздерге ушунча терең, кичине болсо дагы биз үчүн чоң ийгилик жаратып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ошол менин суроом ошол жумуш, окуу, анан кийин үй бүлө. Ошол үч нерсени кантип байкалыштырасыз? Кандай кылсак туура болот? Рахмат чоң. Рахмат эже. Кандык эже, сизге рахмат сурооңузга. Аябай кызыктуу суроо экен. Не деп кетмекчимин? Биринчиден мен бирден бир себебим, менин оюмча, бул адамдын өзүндө бир кандайдыр кызыгуу эме болуш керек да, өзөгү болуш керек да. Ошол кызыгуу бар болсо адамда, ал ар дайым кыйын болсо дагы, түшүнбөй жатса дагы, кыйналып атса дагы, бир кандайдыр бир убакыт тауып түшүнгөнгө аракет кылат да. Ар бирибиздин жашообуз бар, ар бирибиздин жумушубуз бар, ар бирибиздин ар кандай бир шарттарыбыз бар. Ошого карабастан жок дегенде күнүнө бир саат болбосо да 45 мүнөт убакыт бөлүп коюш керек да мындай нерсеге. Мисалы мен ошондой кылам. Менде деле аябай, мен айта албайм прям бош убактым көп депчи, бирок убактым бош болуп калса эле бир обязательно күнүнө 45 мүнөт мен именно техникалык жактан көңүл бурганга аракет кылам да. Анткени азыр бара уже татаалдаштырып кетет, эмеси татаал болуп кетет тематикасы. Ошол тематиканы түшүнгөнгө өзүм аракет кылам да. Күнүнө мен эрте турам, саат 4-5-терде жумушка чейин убакыт тапканга аракет кылам. Же жумушта бош убактым бар болуп калса, бир обязательно онлайн курсту көрүп, бир сыра материалдарды изденип неметем, же кечинде жатардын астында ошол бир кандайдыр бир убакытты бөлүштүрүп, ошол убакытты именно IT жагына бурганга аракет кылам да. Бул деген башында аябай эле кыйналып жүрдүм, мындай привычкага келиш үчүн. Бирок эгер бир жакшы психологияда жакшы метод бар, 21 күн деген. Ошо 21 күндүн ичинде без остановки ошол привычканы жасай берсеңиз, бара ошол привычка күнүмдүк адатка айланып калат дагы. Анан өзүңүздөр уже акырындап туура пландаштырып баштайсыздар да. Ошо эң биринчиси өзүңүздө кызыгуу болуш керек бул нерсеге. Экинчиси ошол эффективный тайм менеджмент болуш керек деп ойлойм. Мен өзүмдүн тажрыйбамдан да ошондой, менин оюмча. Анан бара ошол адатка айланып калгандан кийин өзүнөн өзү эле чыга берет ар кайсы жактан. Жумушка сунуштар түшүп баштайт, ар кандай долбоорлор келе баштайт, ар кандай сунуштар келе баштайт, ар кандай бир кандайдыр бир видеолорду случайно көрүп каласыз, рекламадан же Инстаграмдан же бирдекесин көрүп каласыз, өзүнөн өзү эле мындай алам өзү жардам берет да, Кудай да өзү жардам берип бир кандайдыр бир себептер түзүп берет да, ошону ишке ашыргангачы, менин оюмча. Анан ошо менен акырындап өзүңүзгө адатка айландырып алып иштей берсеңиз болот го деп ойлойм. Чоң рахмат. Кошо кетсем, чындап эле
ийгиликтүү адамдардын анан жашоодо болуп турган адамдардын айырмасы ошолдо да. Бир өлө кыйынчылыкка жеткенде, өлө оор болуп атканда, мына күйүп кетем деп атканда, эгерде ошол жактан уттурбай, эметпей, сдаваться этпей, never give up дегенде ошол жактан башталат да. Just do it дегендерчи. Ошол жерге точкага келгенде көрөсүң да ушунчалык кыйын болуп атканынчы. Анан ушуну айтсаң болот, жок, мен уже жетишпей атам, эле чарчадым, мен жашоом башкача өзгөртүшүм келип атат деп туруп таштап койсо, кийинки мүмкүнчүлүк жетпей калат. Кийинки мүмкүнчүлүктөн баягы алам берем деп аткан жерден кетип калган болосуң да. Ошол жерден жок, мен калып калбайм, мен дагы иштеткенге аракет кылам деп туруп ушул жерден жанагындай тайм менеджменттеги техникаларды колдонуп, психологиядагы техниканы колдонуп, жашоодогу бүт нерсе үйрөнгөн нерсеңди ушул жерден колдонуп туруп анан өтсөң, анан кийинки учурда ошол мүмкүнчүлүк ачылат. Ага чейин ачылбайт. Анда башка адамдарга сыяктуу эле мынтип жөнөкөй жашоо менен жүрө бересиң да. Бирок ал деле жаман эмес. Просто эгерде сен ийгиликке жетем десең, ошондой бир чоң көйгөйлөрдү өтүш керек да. Нургүлдү сурап берем да. Саламатсыздарбы? Менин суроом мындай, Psychology биз сизди аябай кең тараптуу, билимдүү катары билебиз. Сизди аябай келечектин баары урматтайбыз. Жүрөгүбүздөн бир орун алдыңыз сиз биздин. Менде ушундай суроо, ушул сиздин билимди да катырып окуйсуз, ишти дагы катырып жасайсыз. Андан сырткарда биз билбеген таланттуу, сырдуу бир мындай таланттарыңыз барбы? Балким сүрөт жакшы тартаттырсыз, балким спорт. Мындай өзгөчө бир талантым деле жок. Болгону мен велосипедке кызыгам. Велосипед тепкенге кызыгам. Азыркы учурда ошол аябай как раз Дубайда аябай чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн велоспорт боюнчачы. Анан ошо велосипед выходноюм болсо же убактым болсо сыртка чыгып, мындай атайын площадкалар бар, 100 километр, 150 километрлик ошол жактарга чыгып, велосипед теуп, өзүмдү мындай стресс релиф деп коет англисче, как кыргызчасы кандай десем болот, напряжениени снимать эте турган бир спорт да булчу. Ошол велосипедке кызыгам, ошол өзгөчө талантым. Анан тышкары, велосипедден тышкары да хайкингге кызыгам. Биякта тилекке каршы мындай бийик тоолор жок, бирок Кыргызстанга барганда обязательно трекинг, хайкингге чыгам да. Күнүгө чыгам, обязательно чыкканга аракет кылам. Буйруса, ошол эгер убакыт болуп калса, мүмкүнчүлүк болуп калса, Пик Ленинага чыгайын деген максатым бар. Ошол эки өзгөчөлүгүм ошол эле. А так баардыгына окшой эле жөнөкөй эле адам мен деле. Чоң рахмат Psychology. Ошол жөнөкөй иштер менен акырын чоң иштер болот дегенде, мына өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен көрсөттүңүз. Келечек армиясынын бир чоң кишиси болуп, звезда болуп, сизди канча деген адамдар күтүп отурду, угуп отурат. Аны каалоо тилектериңизди да угуп, мотивация алып, кыйратабыз деп азыр кеткен атышат. Жакшы мотивация бердиңиз баарына. Рахмат сизге келгениңизге, сизге ийгилик каалайм, ден соолугуңуз чың болсун. Ойлогон ой максаттарыңа жетиңиз, алыста жүрсөңүз дагы көптөгөн иштерди, ойлоп жүргөн нерсеңиз аткарылсын. Анан сиз ойлоп аткан стартаптар ишке ашып, негизи жакшылык эле болсун эңдигиңизден. Анан калганын болсо өз күчүңүз менен эле жеңип аласыз да. Чоң рахмат Азмат агай, сизге дагы чакырууңузга чоң рахмат, катышуучуларга да чоң рахмат, берген суроолоруңуздарга рахмат. Баарыңыздар бар болуңуздар, тез соолукта болуңуздар. Сиздерге да ийгиликтерди каалайм. Айтып кеткен кабылоордун баары кабыл болуп, сиздерге да ошолор баардыгы ашырсын ишиңиздерге. Рахмат дагы бир жолу. Чакырып туруңуздар, келип турам. Албетте, мындан кийинки дагы башка жолугушууларга да чакырабыз буюрса. Башталышында билип алалы дедик. Анан дагы көптөгөн иштеп жүргөн сайын көптөгөн кызыктуу жолугушуулар болот онлайн. Анан ишенем офлайнда жолугушуу болуп, офлайнда да жолугабыз албетте.
жер томолок жердин бир жагынан. Буйруса. Жакшы ниет кылып турайлы. Чоң рахмат баарыңыздарга келген үчүн. Бүгүнкү таңкы конок аяктады. Ошо менен бизде дем алыш күн, анан биринчи күнү кайра жолугабыз жаңы коноктор менен. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, жакшы туруңуздар. Рахмат, жакшы туруңуздар, барыңыздар.